Кыргызстан алгачкы жолу YouTube каналынан алтын баскыч сыйлыгын алды. Мындай ийгиликке блогер Курман Жолдошов 2014-жылдан бери анимация жаатында тынбай эмгектенип жетишкен. Анын бул чөйрөгө келүүсүнө экономикалык кризис себеп болгон. Бизде YouTube боюнча маалымат негизи эле жок да бул жердечи. Мен мурда Москвада жүргөм. Ал жакта сайттар менен иштечү элем да, орусча сайттарды жасайт элем. Кийин 2014-тө кризис болду. Кризистен кийин эмелер түшүп кетти да, биздин доходдор почти нолго түшүп калды. И башка источник дохода издеп, ошо сайттарды жасайлы десек, англисче сайттарды, ал жакта уже конкуренция огромный болгон үчүн бүт эмелер, темалар уже толтура, кирген место жок да. Анан карасак, YouTube'да место бар экен да. И уже как-то YouTube өзүбүзгө да жакын болгон үчүн, анимация, дизайндарды өзүм билгеним үчүн мага оңой болду. Курман Жолдошов 3 ай мурун жаңы офис ачып, 10дон ашык адамды жумуш менен камсыз кылды. Ага команда топто оңойго турган эмес. Буга чейин менмин деген, крутоймун дегендер келди, мисалы, бирок на деле андай эмес да. То есть рекламасы катуураак чыгат, бирок ышкырыгы таш жарат дейт го, ошондойлор келген да. Бирок азыркы балдардын эң негизги эмеси, качествосу мындай тез арада үйрөнүп кетүү эмеси да, жаш болгон үчүн багытты берсең, сразу үйрөнүп алып кете алат. Бул чыгармачыл топ жасаган эмгектер 3-4 жашка чейинки балдарга арналат. Мультфильмдер ачык түс менен жасалып, бөөктү экранга жакын келүүгө чакырат. Аниматорлор ар кандай эмес, бир продуктуну толук кандуу иштеп чыгууну тандап алышкан. Бул кадимки эле базар экономикасында иштейт да. Мисалы, базарга чыгып туруп, сен көйнөк сатсаң болот, шым сатсаң, шапке сатсаң, байпак сатсаң болот да. Биз чыгабыз только бир эле продукт алабыз дагы, мисалы, бир эле байпакты. Бирок ошо байпак рыногун жаап салабыз да. Байпактын түрүн чыгарып салабыз да, ошондо байпак дегенде бизге келе тургандай кылчу. Ошол стиль менен иштейбиз дагы. Базар эмеден, YouTube'да дагы бир роликтин түрүн таап туруп, ошого эле басым жасайбыз да. Анимациялык топ алтын баскыч алуу менен чектелип калбайт. Эми алар бриллиант баскыч алууга аракеттенип жатат. 10 миллионго жетишүү это серьезная работа. Бирок планга койдук, буюрса, может 2 жыл, может 3 жыл да жетип калышыбыз мүмкүн. Айта кетсек, блогер Курман Жолдошов YouTube каналынан алтын баскыч алуу үчүн миллион катталуучу чогулткан. Эми бриллиант баскыч алуу үчүн 10 миллион катталуучуга ээ болсу керек. Асель Ахматалиева, Арстан Дукиев, Медиа Манас.